Салам қыздар, салам команда. Барыңарға Суджоудан ысық салам. Мен азыр отельде 20 этажда отырам. Ушул жерден силерге салам жөнөтүп атам. Қыздар, биз абдан жакшы эс алып атабыз. Бардыгы жакшы. Сонун бүгүн свободный день-де. Кээ бирөөлөр торговый центрлерге кетишти. Кээ бирөөлөр дагы башка өзлөрүнүн жумуштары менен. Биз Байым экөөбүз отельде калдык. Мындай свободный эс алып атабыз да. Бирок чындыгында келгенден бери ар бир кылганыбыз, ар бир көргөнүбүз, ар кайсы жерде жүргөнүбүздүн баары тең өзүбүзгө өтө жагымдуу болуп атат, пайдалуу болуп атат, сонун болуп атат да. Хайнайда мына терезеден жакшы тартып көрсөтө албай атам. Анткени свет мына көрүнүп атабы. Биз 20 этаждабыз. Бул эшиктеги жарым жартылай имараттын көрүнүшү. 100 этажга чейинки этаждар бар экен. Үйлөр мына терезеден эшиктеги көрүнүш. Мен эмне айткым келип атат? Кыздар, алтындар, убакыт өтүп атат. Ушул кийинки саякатта азыркыдай эмес, 40-50 киши эмес бир командадан. Өтө көп, 200-300 киши барууга аракет кылышыбыз керек. Эмне үчүн дегенде, бизге бул жолку промоушен өтө аз берилген. 8.000 пиви. Ушу 8.000 пивини аткарып коюуга толук мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Ошону аткарып коелу дагы анан кийинки промоушенда саякатка кайсы өлкөнү бизге жолдосо дагы ошол өлкөгө чогуу барып эс алып келели. Чындыгында өмүр деген өтө кыска нерсе, бүгүн бар эртең жок дегендей. Анан бүгүн боло турган ишти эртеңкиге калтырбагыла. Бүгүн бар, эртең жок. Кечеки күн өтүп кетти. Ошон үчүн өтүп кеткен ишке өкүнбөйлү, боло турган ишти болтуралы, бүгүнкү күн менен жашайлы. Мен баарыңарга тең ишенем. Ар бирөөңөр өз тагдырыңарды өзүңөр гана кура аласыңар. Өз бактыңарды өзүңөр гана бактылуу кыла аласыңар. Биз үчүн бирөө даяр нерсени асмандан салып, колубузга, алаканыбызга салып бербейт. Анын үчүн өзүбүз гана аракетибиз менен чоң нерселерге жете алабыз. Биз кайда жүрсөк дагы, силер баарыбыздын жүрөгүбүздөсүңөр. Силер бар үчүн, силердин эмгегиңер үчүн, силердин кыймыл аракетиңер үчүн биз ушул жерде жүрөбүз. Бирдики миңге, миңдики түмөнгө дейт. Жалгыз киши эч убакта бир нерсени жарата албайт. Баягы орустар айтат го, один в поле не воин деп, ансыгандай жалгыз киши колунан көп нерсе келбейт. Эгерде бириксек, баарылап биригип, чоң нерселерге жете алабыз. Чоң бийиктиктерге да чыга алабыз, чоң ийгиликтерди да жарата алабыз. Ансыгандай мен өтө эле силерден суранып кетем. Командадагылар, ишенбегендер, тоготпогондор келип алып, анан бирөөгө милдет кылгандар болбосун арабызда. Эч кимге милдеттүү эмес. Бирок ар бир кишинин өзүнүн ою бар, тилеги бар, максаты бар. Ошол максатка жетиш үчүн, ошол ой тилек аткарылыш үчүн ар бир кишинин өзүнүн кыймылы, аракети зор. Дагы орустар айткандай, подлежащий камень вода не течет дейт. Ансыгандай эгерде биз ар бирөөбүз кыймылдабасак, аракет кылбасак, ушул биз айтып аткандарды силер башкаларга жеткирбесеңер, ишендире албасаңар,
анда ал адам ишенбеген соң эч убакта өзү тааныбаган, өзү билбеген, өзү ишенбеген нерсеге баш бакпайт, келбейт. Биз болсо ушу бүгүнкү жүргөн жерибизден жөн эле мактаныш үчүн силерге арнап видеолорду же сүрөттөрдү жөнөтүп аткан жерибиз жок. Биз ишендирүүгө аракет жасап атабыз. Ишенгиле, кыздар, мына заводдору бар, фабрикалары бар, сырьёсу бар, баары нукура, баары таза, баары эко. Чындыгында биздин керегибизге жараган, ден соолугубузга зыяны жок, экологияга, жаратылышка эч кандай зыян келтирбеген сонун продукция деп. Анан эми эртең бүгүн 21, эртең 22 күнү биз көптөн күткөн ошо конференция болот. Гринлиф корпорациясынын 25 жылдык мааракеси өтөт. Кече Ханьяньда гала ужинга мейман болуп Сайтмурат Давлатов келди жубайы менен. Эми эртең болсо сыйлуу коноктордун эң сыйлуусу болуп Жекичан келет экен. Эми Жекичан деле ар кайсы жерлерге бара бербейсиздер деп ойлойм. Анан биздин президенттин аброю ошончолук бийик болгон соң, ага ишенүү артып турган соң, ошон үчүн Жекичан чакыруусун четке какпай келип берейин деп макулдугун берген соң, бул биз үчүн дагы өтө чоң сыймык. Биз ушу отельге келгенде дагы бизге сый урмат кылып Гринлифтин продукцияларын столдун үстүнө бизге белек катары коюп койгон экен. Биз аны с удовольствием алдык. Хотя ошол эле продукцияларды биз өзүбүздүн жерибиздеги сервисный центрлардан ала алабыз. Бул жерден дагы бир жолу бизге баягы кичинекей болсо дагы белек болсун деп подаркаларын коюп койгон экен. Анын ичинде коллагени да бар, зубной пастасы да бар, щеткасы да бар, самыны да бар. Ошо аз нерсе дагы көңүлүбүздү көтөрүп турат. Кыздар, алтындар, мен баарыңарды сыйлайм, урматтайм. Ушунчалык сыймыктанам силер менен. Ушу силердин эмгегиңер менен, силердин түрткүңөр менен өнүп өсүп атабыз. Баягы даракты сугарбасаң, бутагы жаңырбайт болуп, сугарылып, бири-бирибизге жакшы сөз айтып, көңүлүбүздү көтөргөн соң, түртмөлөгөн соң, мына биз ушул жерде силердин күчүңөр менен эс алып жүрөбүз. Анын үстүнө биздин үй бүлөгө бул өтө чоң майрам болду. Мына мен байым экөөбүз баш кошконубузга 50 жыл болуп, мен 70-ке чыгып, анан так ушул юбилейлүү мааракеге туш келип калып, ушул саякатка туш келип калып келгенибиз биз үчүн өтө эсте кала турган нерсе болду. Тарыхта кала турган нерсе болду. Анан менин кыздарым Алтынай менен Айсулуу папасы экөөбүзгө сюрприз кылышып, гүлдесте алышып, Клара менен биргелешип, сонун ыр даярдашып, ошол чоң сахнага миңдеген киши ошо Жашыл Лужайкада меймандап отурганда биринчиден, эң биринчилерден болуп сахнага чыгып, Клара ырдап, бизге арнап сонун ыр ырдап берди. Байым экөөбүз сахнага чыгып, ошончо элдин астында бийлеп да бердик. Ишенесиңерби, ошону айтканда бизди атыбызды атап сахнага чакырып атканда мен үчүн күтүүсүз болду бир чети, экинчиден өтө сыймыктануу болду. Толкунданып да кеттим. Анан сахнага чыкканча эркеп көзүмөн жаш да чыгып атты, тер да кетип атты.
ачким бууланып кетти, басып бараткан жолум көрүнбөй, чалынып, мүдүрүлүп, иши кылып эптеп сахнага да чыктык. Анан ошол жерден мен биздин лидерлерге ыраазычылыгымды билдирдим. Орозгүл Пархановага, Роза Абдуллаевнага, Асель Аламановага, биздин Гүлкайырга миң алкыш. Ушул командасын жакшынакай кылып, бекем кылып баарыбызды түптөп келатат, акылдашатын, айтып атат. Жаш болсо дагы баягы көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет демекчи. Көп нерсени башынан өткөрүп, эл башкарганды билип, элди жетектегенди билип, баарыбызды бир үй бүлөдөй кылып кармап жүргөн Гүлкайырга миң мертеме ыраазычылык билдирем. Рахмат, Гүлкайыр. Чындыгында биздин үй бүлө үчүн сенин салган салымың өтө көп. Эгерде сен бир учурда Алтынайды чакырбасаң, Алтынайдын аркасынан биздин үй бүлө келет беле, келбейт беле бул жерге, ал белгисиз. Бүгүн мен өтө ыраазымын.